Эфирде жаңалықтар маалыматтық топтомо, студияда мен Гүлара Турайбекова, саламатсыздарбы, алдыдағы мүнөттөрдө. Кулаган көпүрө качан курулат? Нарын районунун эки нарын жана Уруктам айылдары учурда облус борбору менен кайсыл каттам менен байланышууда. Көпүрө мондай кабырганын абалына келип калган. Нарын облусунун аймагында жыл башынан бери 96 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 19 адам набыт болгон. Жол кырсыктарын азайтуу үчүн кандай аракеттер көрүлүүдө? Нарын облустук жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо кызматкерлерине теория жана практикалык жактан сабактар өткөрүлүүдө. Ички сырткы туристтерди бооруна тарткан айтылуу босого. Ошурда бул жайлоодо эс алуучулар үчүн кандай шарттар түзүлүүдө? Туристтер да келип атат, чет мамлекеттен. Элдик банк ачык акционердик коому Sky Mobile компаниясынын 100% акциясын сатып алуу боюнча келишимди жыйынтыктады. Бул чечим Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун колдоосу менен ишке ашырылып жаткан ыраттуу мамлекеттик стратегиянын бир бөлүгү болуп саналат жана улуттук кызыкчылыктарды бекемдөөгө, санариптик инфраструктураны өнүктүрүүгө жана экономиканы модернизациялоого багытталган. Стратегиялык телекоммуникациялык активди сатып алуу заманбап финансылык жана санариптик кызматтарды интеграциялоо, жарандар жана бизнес үчүн технологиялардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле инновациялык өсүштү өбөлгөлөө үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Келишим ачык айкындуулуктун жана корпоративдик башкаруунун эл аралык стандарттарын сактоо менен жүргүзүлдү. Бул инвестициялык климатты жана өлкөнүн экономикасынын негизги секторлорунун туруктуу өнүгүүсүн бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Афганистандын өнөр жай жана соода министринин милдетин аткаруучу Нуриддин Азизи менен жолугушту. Минкап башчысы кыргыз тарап Афганистандын экономикалык жактан калыбына келүүсү, ошондой эле Афганистанда тынчтыкты жана туруктуулукту чыңдоо боюнча афган бийлигинин аракеттерин колдой турганын белгиледи. Кыргыз Республикасы өз тарабынан афган өнүгүү күн тартибинин негизги маселелери боюнча активдүү иш алып барууда. Эл аралык жана аймактык программаларды, ошондой эле Афганистандагы кырдаалды жөнгө салууга жана андан ары өнүктүрүүгө көмөктөшүүчү аймактык форумдарга катышууда. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар соода, транспорт, текстил өнөр жайы, энергетика, билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармактарында өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Региондук өз ара байланышты жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикасын чыңдоо үчүн жаңы транзиттик жолдор маселелери козголду. Касымалиев кыргыз тараптын эки тараптуу кыргыз-афган кызматташтыгын, ошондой эле Афганистан менен аймактык өнүктүштүктү өнүктүрүүгө багытталган демилгелерди колдоого даяр экендигин билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы эки өлкөнүн соода экономикалык чөйрөдө, айрыкча транспорт, энергетика, айыл чарба, жеңил өнөр жай тармактарында чоң мүмкүнчүлүктөрү бар экенин белгиледи. Эми жергиликтүү кабарлардан. Нарын райондагы эки нарын жана Уруктам айылындагылар облус борбору менен байланышсыз калышты. Ага кечээки болгон каргашалуу окуя себеп. Маалым болгондой 13 август күнү Нарын дарыясындагы эски көпүрө кулап, айдоочу жүк ташуучу унаасы дарыяга түшүп кеткен. Бүгүн таң эрте дайынсыз болуп жаткан жаранды издөө иштери улантылып, оор жүк ташуучу унаасы жана чиркегичи жээкке чыгарылды. Окуянын чоо жайын кесиптешим Жазгүл Усубалиева баяндайт. Нарын дарыясына түшүп кеткен айдоочунун унаасы жээкке алып чыгарылды. Буга чейин айдоочу ушул унаанын ичинде болуп калышы мүмкүн деген божомолдор бар болчу. Тилекке каршы жок болуп чыкты. Айдоочуну кайрадан издөө иштери улантылууда. Таң эрте башталган издөөгө куткаруучулар менен жергиликтүү тургундар болуп, жалпы 90 адам тартылган. Азыр кабинадан чыккан жок жаран. Поисковый иштерди баштайбыз. Буга чейинки 100дөн ашуун жаран биздин МЧС милиция кызматкерлеринин
группага бөлүнүп наркы бетке уже чыгышкан. Бул жакка дагы группалар чыгат. Ал эми район башчысынын маалыматы боюнча кулап түшкөн көпүрө 2023 эле кооптуу деп табылган экен. Курулганына 67 жыл болгон көпүрө транспорт жана коммуникациялар министрлигинин карамагында болгонун кошумчалады. 23 жылдан бери каттарды берип, билдирүүлөр берип келе жатабыз. Кече эле жакында эле айткан, мына азыр тендерди кетирдик деп ошол жол тейлөө ишканасы тарабынан ошол көпүрөнү баштамакта. Убактылуу көпүрөнү салып беребиз. Кийинки мына бул жака ГЭС курулмак. ГЭС курулгандан кийин анан чоң көпүрөнү кийин баштамакта. Азыр убактылуу ошо темир көпүрөнү салып беребиз деп бизге ушундай каттар келип турган. Ана жастан бери деген могу жер ушундай ачылган, аркы бетинен да берки бетинен. Анан көпүрө мондай кабырганын абалына келип калганда, анан 2 трос менен тарттырып койгон, ошону менен ары бери жеңил машина өтсө да солкулдап турчу да. Анан чоң машинаны өткөрбөй коюш керек болчу да бул жерденчи. Килейген 10 тонналык КАМАЗ багыш баланын ажалына келген экен да. Учурда бул тилке аркылуу каттам толугу менен үзүлгөн. Эки нарын жана Ооруктам айылдарынын тургундары Карагужур, Сарыбулак, Арчалы, Ооруктам жолу менен каттап жатышат. Ал эми ураган көпүрөнү калыбына келтирүү үчүн ыкчам аракеттер көрүлүүдө. Каражатты чечсе, Бишкек темир жол шоосуна отуруп берип, алар жана металл конструкциясын чогулта баштайт да. Договор түзүп бердик. Эми алардын действиясын кылып атабыз, эртелетип бергиле деп аракет кылып атабыз. Жетекчилигибиз өздөрү дагы бул боюнча иш алып барып атышат. Учурда Нарын дарыясындагы суунун көлөмү кечекеге салыштырмалуу 10 сантиметрге жогору экени байкалган. Дарыянын бул аймактагы тереңдиги болжол менен 4 метрди түзөт. Быйылкы жылы ошо жогорку чеги 189 метр кубту түскөн. Азыркы учурда 90 секундасына 90 метр кубтун тегеретесинде агып атат. Кечөөкүгө караганда бүгүн суунун көлөмү 10 сантиметрге деңгээли жогорулаган. Андан сырткары ошо бул суу чоңдарын менен кичинарын уйма гидропосттордун сууларынын деңгээли аба ырайына байланыштуу болуп турат. Күн бүркөк, жаан-чачын болгон күндөрү деңгээли төмөндөйт. Ал эми күн ысыганда мөңгүлөрдүн эриши менен деңгээли көтөрүлүп турат. Эскерте кетсек, кулап түшкөн көпүрө аркылуу 10 тоннадан ашык салмактагы унаалардын өтүүсүнө тыюу салынган болчу. Бирок тобокелдик менен каттам уланып келген. Жазгулу Собалиева, Сыргак Жоносов, Тилек Муталипов, Нарын жаңылыктары. Жыл башынан бери Нарын облусунун аймагында 96 жол кырсыгы катталган. Она жол кырсыгынан 19 адам көз жумса, 189 адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Аларга алгачкылардан болуп жардамга келчү Нарын облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери жол кырсыгына кабылган жарандарга биринчи жардам көрсөтүү боюнча окуудан өтүшүүдө. Теманы кабарчыбыз Жаркынай Гүлташыр кызы улайт. Нарын шаарында өткөн практикалык окууда ыктыярчы Перизат Токтоналиева жол кырсыкка кабылган жарандардын абалын көрсөттү. Окуя болгон жерге ыкчам жеткен жол кыймылынын тескөөчүлөрү жабыркагандарга алгачкы медициналык жардам көрсөтүп, кырдаалды көзөмөлгө алышты. Мен Кызылай коомунун ыктыярчысы болом. Бүгүн ГАИ кызматкерлерине окуу иш-чара болду. Практикалык жумуш жүргүзүлдү. Жана мен биякта жол кырсыгы болгон. Мен ошондон ожог алган болом. Мага жакшы жардам көргөзүштү. Кызылай коомунда 1 жылдан бери жумуш жүргүзүп келем. Ошондон мен биринчи жардам боюнча көп эле сабактарды алып келгенбиз. Бизде ушундай эле сыяктуу практикалык иш болгон. Ошол жерден да биз ушу байкелерде болуп, паника болуп, бизге ушундай нерселерди, практикалык жумуштарды көп жүргүзүп берет Кызылай коому. Бирөөнүсүндө башы жарылган, бирөөсүндө шоковый состояние болчу бир киши. Бул машыгуу жол кыймылынын башкы башкармалыгы тарабынан уюштурулуп, ага Кызыл Жарымай коомунан 10 ыктыярчы тартылган. Алар жол тескөөчүлөргө биринчи жардам көрсөтүүгө керектүү медициналык каражаттар топтомун беришти. Теоретический сабактары биздин офисте, Кызылай коомунун офисинде өткөрүлдү. Бүгүн практический сабактары бүгүн ГАИнин коросунда эшин алдында өтүп жатат. Азыркы учурда бизден баягы симуляционный ученияда 5 жаран болгон. 2 машина сүзүшүп 5 жаран болгон. 5 жаранын ичинен ар кандай жаракаттар менен ачык сынык, бирөө кансыраган адамдар, башы жарылган ошондой жарандар болгон. Анан ГАИ кызматкерлеринин жардам бергени баарысы туура эле, жакшы жардам көргөзүштү. Бирок ошол эле учурда адам болгондон кийин кемчиликтер да болот экен, бирок ошол учурда кемчиликтер да бир аз кетти да.
ачык кемчиликтер болгондо баягы эң башкысы тез жардам кызматкерлерине телефон чалынбай калды. Ошол кемчиликтер болуп калды да. Калган жардам көргөзгөндөр өздөрү жардам көргөзүп, алгачкы жардам медицинага чейинки жардам көргөзгөндөр баары туура болду. Нарын облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери 2 күндүк теориялык жана практикалык окуудан өтүп, алган билимин иш жүзүндө көрсөтүштү. Машыгууда алар тез жардам келгенче жабыркаган жарандарга кандай тартипте жардам көрсөтүү керектигин практикада ишке ашырышты. Кызыл Ай коомунун атайын окутуу тренерлери менен биргеликте Нарын облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлерине теория жана практикалык жактан сабактар өткөрүлүүдө. Жол кырсыгы болгондон кийин биздин кызматкерлер ошол жаракат алган адамдарга дарыгерлер тобу келгенге чейин биринчи медициналык жардамдарды көрсөтүшүп, практикалык окуу машыгуу иштерин жүргүзүштү. Кызыл Ай коому тарабынан берилген аптечкалар биздин кызматкерлерге чоң жардам берет. Адистер белгилегендей, кырсык болгон учурда эң биринчи жардам өз убагында жана туура көрсөтүлүшү шарт. Бул жабыркаган жарандын өмүрүн сактап калууга же майып болуудан алдын алууга чоң салым кошот. Ошондой эле жардам көрсөткөн кызматкерлер сөзсүз медициналык колгап кийип, өз коопсуздугундагы коргоосу керектигин баса белгиленди. Жаркынай Култашыр кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Акыркы жылдары Кыргызстанда эко-туризм өнүгө баштады. Четтен келген туристтер кооз жаратылышта таза абада эс алууга ыктады. Ага жараша жергиликтүүлөр дагы нукуралыкты эңсеп келген меймандарга тиешелүү шарттарды түзүп берүү аракетинде. Мындай этно комплекстердин бири Ат башынын Айтылуу босогу жайлоосунда жайгашкан. Чет элдиктер үчүн биздин боз үй жана анын жасалгасы кызык. Андыктан туристтердин көпчүлүгү боз үйдө уктап эс алууну тандайт. Мындан улам этно туристтик комплекс уюштургандар боз үйдүн жасалгасына өзгөчө көңүл бурат. Боз үйлөрдөн тышкары афрейм стилиндеги үйлөрдү да куруп коюшкан. Меймандарга жагымдуу маанай тартуулоо үчүн башкысы тазалыкка көңүл бурулат, анан албетте жакшы мамиле. Туристтер да келип атат, чет мамлекеттен, өзүбүздүн Кыргызстандын эли деле келип эс алып атышат баарысы эле. Анан чет элден келген туристтер ошо биздин Кыргыздын буюмдарына, тайымдарына, жасалгасына аябай көңүл бурушат экен. Ошого карап Кыргыздын буюмдарын менен толуктаганга аракет кылдым. Эми бул эс алуучулар көбүнчөсүн жакшы условия, ажаткана биринчи ажаткана жакшы болуш керек экен. Ошону жасап, жууна турган жерлерин, душ анасын жасадык. Босого резорт этно комплекси туристтердин сүйүктүү жайына айланган. Бүгүн келип жайгашкан меймандардын экөө Словакиядан келген, ал эми Кара Балтадан келген курбулар Босогонун таза абасына, керемет жаратылышына суктанып бүтө албай турушат. И нам это очень нравилось. Кыргызстанга биринчи жолу келдим. Тоолор менен курчалган жайлоолорго, керемет жаратылышка суктануум бүтпөй турат. Биз отурган боз үй абдан кызыктуу экен. Кантип жасашкан деп таң калып жатам. Мындан аркы сапарыбыз Кел сууга. Келерки жылы дагы кайра келем. Ысыктан, ызычуудан качып келип ушул жерден эс алганга өтө бизге маанилүү, өтө баалуу да. Ошондуктан ушундай жерде жолду узагына карабай келдик. Бул жердин бүт шарттарын баары каралган. Суусу бар, Wi-Fi бар, жаткан жери өтө ыңгайлуу, таптаза, абасы керемет. Карагайларды карап жатканга эмне жетсин да. Ошол эмоция үчүн биз ошол жерден бери келдик да. Бизге бүгүнкү күндө өтө маанилүү болгон ошо эмоция үчүн келебиз. Эшигин көрүп, төрүнө өт деген кыргыздын акыл сөзү бул жайда жакшы сакталат. Таза жатакана, ыңгайлуу ажаткана, алыстан чарчап сапар тартып келгендер үчүн жуунуучу жай, айтор баары дыкат ойлонуштурулган.
туризм азыр биздин Кыргыз Республикасында жаңыдан өнүгүп жаткан бизнес багыттарынын бири. Албетте бул биздин мамлекетибиздин өнүгүшүнө, экономикасынын өнүгүшүнө салым кошоору ачык айкын экендигин баардыгыбыз жакшы билебиз. Биз азыр мына 3-4 күндөн бери атайын конокторду алып келип ушул комплексте эс алып жатабыз. Абдан жакшы мыкты. Бирок туризмдин өнүгүшү үчүн сөзсүз түрдө биринчи сервисти, имиджди, анан логистикалык түйүндөрдү бекемдеп, аларды бекитип алуубуз зарыл. Бирок бул жер биздин, мен өзүмдүн кичи мекенимде ушундай туристтик турак жайдын курулушу мени абдан кубандырат. Бул келечекте биздин Кыргызстанга, ушу биздин Босоого, ат башы өрөөнүнө чет өлкөдөн мыкты туристтерди алып келип, бул жердин дагы тарыхыятын дагы башка элдерге, биздин жакынкы жана алыскы чыгыш өлкөлөрүнө таанытууга абдан терең салымын кошот го деген ойдомун. Түрк туугандар айтат, акчасын, кардардан акчасын алгычакта сен кулсуң ага депчи, кулдай кызмат кыл, акчасын алгандан кийин сен хансың деп. Анан ошон үчүн биз да кырдарларды жакшы тейлөөгө өтүшүбүз керек. Келип турган кыргызда бир сөз бар эмеспи? Кымбат эмес сенин берген тамагың, кымбат мага күлүп турган кабагың деп. Чын ошондой эле кирип келгенде биринчи жаркылдап тосуп алса, жакшынакай учурашып, өткүлө келгиле, эмнеңер керек, эмне жетишпей атат деп турса, бул келген эле ички туристтер эмес, сырткы туристтер баардыгына тең жагат. Ошон үчүн тейлөө шарттын оңдош керек деп ойлойм. Туристтер экологиялык жактан таза тамак ашка дагы өзгөчө басым жасайт. Алар тамшанып татыган даамдар таза эт, курут, кымыз сыяктуу улуттук тамак аштар. Европа, Япония, Америка, Кытай, ошол жактардан туристтерибиз келет. Кымыз сурашат, курут сурашат, кымыздан курутубузду жеп аябай эметип суктанып кетишет. Бул жердин именно природасына өзүнүн аябай суктанган өзүнчө жери да бул дагы. Туризм өлкө экономикасына олуттуу киреш алып келе турган бирден бири приоритеттүү тармак. Өлкөгө келе турган туристтердин агымын арттыруу үчүн тейлөөнү жакшыртуу менен кичи пейил, меймандос мамиле маанилүү экени талашсыз. Бул жагынан Босого резорт комплексинен үлгү алса болчудай. Каныке Жунусова, Жеңиш Абдылдаев, Сыргак Жунусов, жаңылыктар. Акыркы 2 жыл аралыгында облуста мөмө жемиштердин кластерин өнүктүрүү багытын колго алып, жергиликтүү калк багбанчылыктын дагы сырларын өздөштүрүүдө. Анын жыйынтыгы жаман эмес. Алгачкы түшүмдөрүн жакшы берди. Нарын районуна караштуу Миңбулак айылынын тургуну Намазбек Муңдузов 10 сотук жерге малинанын полька сортун отургузуп, андан быйыл 1 тоннадан ашык түшүм алганы турат. Биз деле ошол чүй жактын, көл жактын малина тиккендерин көрүп, социалдык тармактарданчы. Анан аякта массы көп айдашат да. Гектарлап, 15-20 гектарлап, 50 сотук деп айдагандан биз да ушул биздин шартка Нарын областынын биздин Тоолуу райондук болгондуктан ошонун шартын айдап көрөлү деп айдадык. Мал менен жан сактаган элеттиктер акыркы жылдары мөмө жемиш кластерин өнүктүрүү менен ишкердиктин жолун таап келе жатышат. Нарын районуна караштуу Миңбулак айыл аймагынын тургуну Намазбек Муңдузов 2023 жылы 10 сотук жерге малинанын полька сортунун көчөттөрүн алып келип отургузган. Дароо түшүм бере турган бул мөмө өткөн жылы азыраак түшүм берген. Быйыл 1 тоннадан ашык малина алам деген үмүтү бар. Мээнетке жараша түшүм дегендей, чынында малинанын түшүмү жакшы. 1-2 жуманын ичинде толук бышып калат. Элем могу жерден буюрса жакшы эле болот го. Былтыр ошол где-то 300-400 килограмм болсо, быйыл где-то тоннага чейин барат болуш керек. Быйыл кичине бере турган убактысы да эртелеп атат былтырга караганда. Былтыр кичине жаңы чыкканга байланыштуу ушу кичине кечирээк башталган. Булар өзү дагы мындай суук түшкөнгө чейин берүүчү сорт экен. Болчу. Полька сорту түшүмдүүлүгү мол, даны чоң жана өңүнөн айырмаланат. Аны күзүндө түбүнөн толугу менен кыркып салып, жай айында болсо киши боюнчалык өсөт. Бир жайда 2 түшүм берүүгө жөндөмдүү. Бул жерде бир 10 сотик болсо,
15 соток болса 15 соттуктан бир тата 30 бул пресс чөп алмакпыз да. Анан бул кичине кирешелүү болуп калабы деп тобокелге салсак жакшы эле болот экен. Бул жакшы эле болду. Ошо кирешесинде аша неме жемиш. Намазбек Муңдузовдун иниси дагы 10 сотук жерге малин айдаган. Мал баккандан көрө кирешеси мол бул багбанчылыкты бир туугандар жөнгө салып, аянттарын көбөйтүүнү көздөп жатышат. Гүлера Туратбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен жаңылыктар маалыматтык топтому соңуна чыкты. Эртеңки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.